Периштелер жаңы доордо толук иштейт. Жаратуучу боекторду бөлүп чыгарат дейт. Ал эмне деген сөз дегенде, мына күнбаш адам Арстаналай күнбаш болду делип атпайбы? Арстаналай көк асманды кароо калды, Арстаналай чынык адамдарды кароо калды, Арстаналай караңгы күчтү кароо калды. Кара куш мээ Кудайдын ордун аткарат. Кара куш мээ өсүп кетсе, мамлекет оңолгон атат. Адамзат бириккен атат. Эскинин баары калган атат. А кара куш мээ үчүн мына ушул талкуулар керек. Ошондо жаратуучу боекторду бөлүп чыгат дейт да. Мисалы, өспүрүм чоң адамдын ролун аткара албайт да. Кыргызда сөз бар го, бала баланын иши чала депчи. Анысы кандай? Кара куш мээ өскөн адам улуу түшүнүккө өтөткөн дагы мен аалам турбаймбы? Мен арбай турбаймбы? Менин умайлыгым деле иштейт турбайбы? Мен улуу сөздү сүйлөсөм энергиям иштейт турбайбы? Дегенде ошол энергия иштеп берет. Периштелер таза да, могу үйүңдү таза карма. Керек болсо сол сигаретиңди токтот, наспайыңды токтот, теолаң таза болсун. Ошондо периште байырлайт да. Сасык болсоң, чирик болсоң, кирик болсоң, жаман сөздү озансаң, жаман ойдо, кыска ойдо, ири ойдо жүрсөң, сени кайдан периште байырлайт? Таңкы азан эмес, балясанды айтсаң. Периште азан айтканда эле келбейт, урматтуу улуу журтум. Периште мына мен сүйлөп атам. 8-те сүйлөсөм 8-те келет. Азыр сүйлөсөм азыр келет. 9-та сүйлөсөм 9-та келет. 30 мүнөттөн сүйлөсөм 30 мүнөттө келет. Ал ар дайым кызматта. Мына ошол сыяктуу адамдын мээси ишке түшөт экен. Андан кийин өпкөм неге ооруйт дейт. Мына азыр өпкө оору көбөйүп атат. Өпкө карайып дем алуу оорлайт. Аны үчүн эмне кылыш керек дегенде, улуу рахатка өтүп, энергиянын кызматын пайдалансаң өпкө айыгат. Ошон үчүн денеңди бошот дегенде улуу рахат башталат. Анан энергия деген ааламдын кызматын пайдаланганда, мына бизге келип туруп сигаретин тыштап коет. Канча жыл чеккен сигаретин. Бул өтө чоң результат. Эмне болду? Анткени энергиянын кызматын көрдү. Кадимкидей сигаретин тыштап коет. Таң калтырып кетет. Эми бул жомок эмес, бул чындык болуп аткан. А бирок Кудайдын энергиясы келгенден ошол иштейт экен да. Көрдүңүзбү? А эскиче жүрсөң, мына оор болот. Ашказан жарасы айыгыш үчүн эмне кылыш керек дегенде, мына ичек оорусу айыгыш үчүн эмне кылыш керек? Бөйрөк оорусу эмне болуш керек? Мына ушунун баары ааламдык илимде берилген. Мисалга, боор кыргызда мынтип коет. Таң көрү боорум ооруду дейт. Таш боор адам экен деп коет. Таң көрү боорум ооруду, жардам бергим келди. Таң көрү пожалел дегендейчи. Мына кыргызда бул сөз бар. Боорум ооруду деген сөз бар. Ошол кишиге боорум ооруду дейт. Же болбосо таш боор таң көрү дейт. Же болбосо боору тартып атпайбы дейт. Анысы кандай? Боор бул медицина боюнча, окумуштуулар иликтеген боюнча канды эле тазалайт деп түшүнгөн болсок бүгүнкү күнгө чейин, а көрсө боор сен мээрим төгүп турбасаң, ичиңдеги кышты жойбосоң, табиятты бейиштебесең, адамды бир улуу ыйык экен дебесең, сенин бооруң ооруйт экен. Таш болуп катып калат экен. Сырыс печени дейбизби? Гепатит дейбизби? Мына караңыз. Чын эле сен азыр бир аалам менен гармониядасың да? Кел ааламга бооруң оорусун. Ааламга ыраазы бол, жок дегенде. Табият ушундай таттуу экен. Табият ушундай таза экен. Табият бул Кудайдын көрүнгөн керемети экен. Сен ошого ушундай боор салсаң, назар салсаң, мээрим төксөң, бооруң оорубайт экен. А биз кечээ убадалашып ЗАГСга барган, үй бүлө курабыз деген менен ажырашып атсак, жамандашып атсак, кысылып атсак, кыжаалат болуп атсак, бийликтин кебетеси бул болсо, эмоцияга түшүп атсак, анан боор оорубай эмне болду? Көрдүңүзбү?
Мына ошентип сиз ар бир тело болгон эле тело эмес, ар бир организм ааламдан ошондой бир чоң кызматка буйрулуп келиптир. Мисалга боор жөнүндө эле сөз кылалы. Мына боорукер адам деп айталы. Эне күлөт, жайнайт, мээрим төгөт, ырдайт, гүлдү жакшы караса эмне дейт? Гүл жакшы өсөт экен дейт. Караңызчы, адам ааламдын эле бир материясы экен. Мына бул практикада болуп атат койсун. Мына мен сүйлөп атканда бакалашкалап суу коюп алат эл. Бул чындык. Информация кармайт экен, ошол үй, анан ошону ичип айыгып атабыз деген бар. Эми эл кыйын экен да. Айла кеткенде бирдемени жасай берет экен да. Материя, магия шаманчылыгын кыла берет экен да. Мына ошо суу деле информация кармайт делип атат да. Неге мен сүйлөп атканда энергия өтөт? Анткени мен анатомиям бүт акталган, нурдалган. Ошон үчүн жүзүмөн да нур көрүнүп турат. Мына караңыз. Мен жаштагыларды караңызчы. Капкара болгон. Бети көгөрүп кеткен. Мисалга, сакалы агарып кеткен. Анткени эмоция менен болгон организм кысып алган. Анан кантип медицина жардам берет? Мындай коддорун билбесе. Ошондуктан аны 2011-жылы барып анан аттанып президенттикти такты. Бул ааламдан буйрулган орунду талашканым ошол болгон да. Себеби куткарып калыш керек эле. Медицина ушул түшүнүккө өтүп кетиш керек эле. Элди ойготуп ийсе медицинага барбай калмак. Мына. Эми да бир жерде мынтип берилет. Эгер мына эмнеге кырсык болуп атат табиатта? А Кыргызда да канчалык болгон жок. Себеби эл кичине болсо дагы кандайдыр 30%, 20% болсо дагы өсүп алды арстылай менен. Астыр көптүр болсо дагы периштеге айланып алды. Пендечиликтен чыгып атат, күн санап. Эскичилигинен чыгып атат, динден оптом чыгып кетип атат. Эгер адамдын жан дүйнөсү өспөсө, өзөгү өспөсө, табиатта кырсык, жер көчкү, суу каптоо, жамгыр, кыштын оорчулугу жана башка өрт дүйнөдө болуп аткан. Боло бермек эле. Адамдын жан дүйнөсүндө табиатты коргоп туруучу керемет бар дейт. Караңызчы. Демек жердеги адам жамгырды жаадырганы чын экен да. Эмнеге мынтип алат дегенде, ааламдан келген энергия болсо, анан табиат ааламдан ылдый да. Көрдүңүзбү? Адам өзүн билсе табиатты башкара алат экен. Анан сиздин ошо болгон организмиңиз аалам, жер, эл, актык, чындык үчүн иштеп турса анан оорубайт да, чыныгы кызматын аткарып атса. Өтө оорубаш үчүн эмне кылыш керек?